Kara Su Bazarı hazırdı. Bu özü Patriot Soyuzu'nun karamağında olgun. 87 yılı hükümetin Cenab-ı Sıkar Kompartiya Krizan Toktomu'nun Patriot Soyuzu'nu tutarıp vergen oşulun askeri tarafı olunda. Oşuldan keyin biz anda kansa kurup bitirgönbüz. Bitirgönden keyin 1996 yılı birinci registratsiya olgun. Andan 1999 yılı dağı registratsiya olgun. 2000 yılı Kırgız Soda birimliğine. O Patriot Soyuzu satkan. Bu çiftlerin çoğusunun bazı çeşimlerimine alır aksa tölengen. Bu boyunca 2005 yıldan keyin toplam olup evi jolusu kayra çeşip vardı, orada getirdi. Janagı Kasparsun Bazar degen al 2006 yılı registrasiya oldu. Bu bazar 87 yılı bizde ötürdü. 19 yıl burunki bazardı, 19 yıldan gelip benim mülkümde odadı. Bu tur emas. Şunun için bu yerde bu Patriot Soyuzu'nun mülkü olgan, Patriot Soyuzu Mizan çeneminde Kırgız Soda birimliğine satkan. Al jönünde iki sotun çeçimi turadi. Jogorku sotun çeçimi 10 apreldeki 2. yılda. 2018 yıl. Oşoğa karabastan bugün sotdağı karab bunu turumuz işler arkadı. Ошол Тураталы базарынын базар комунас бизге эме саткан болчу места $4000. 2008-жылы. Анан ал иштетип жүргөндөн кийин эле 2016-жылы айыл өкмөт келип, өкмөт тил бириктирип алышып, калп эле аны муну деп жүргөн эме болуп. Биздин жерлерибизди алып салды да сыноосун. Анан кийин бул жерлер андай болот, мындай болот деп алдап туруп, кайра 2 жылдан кийин башка бирөөлөргө сатып атпайбы? Бул жерде 23-24 базарком бар. Ошол бүт менчик ээлери өзүбүздүн укугубузду, өзүбүздүн менчигибизди сакташ үчүн келдик. Мына алды 25 жылдан бери базар иштеткендер бар, 20 жылдан бери базар иштеткендер бар. Анан кийин бул эки тарап талашса эле бул менчик өкмөткө өтүп кетет деген сөз эмес да. Менчикти өкмөт өзү коргош керек. Верховный соттун чечимин сыйлаш керек. Верховный соттун чечимини президентибиз айтып атат. Мынабу немелерге жеке ишкерлерге пут тоспогула, жеке ишкерлерди колдогула деп атат. Бул жерде жеке ишкерлер колдонбой эле кордонуп калып атабыз кайра. Бүт эле алиге бир 2-3 эле адамдын кызыкчылыгы менен ушунча эл биздин артыбызда канча даган элдер тиричилик кылып отурат. Баары ушул соттун чечимин күткөн. Соттун чечими бүттү. Биз мына менчик ээлеринин баардык укуктары такталып бизге чечилди. Бирок ар тараптан кайра эле тосуулар болуп, мындай бүгүн мына сотко дагы арест коюлган алынат деп келсек, мына менчик ээлери баардыгыбыз келдик. Келсек дагы эртеңкиге жылдырып койду. Биз түшүнбөй калдык. Бу жерде менчикти элди коргойбу же кордойбу? Ушул органдарга кайрылышыбыз керек да. Эми бизде эки революция болгон 2005-жылы 2010-жылы. Чындыгында революциянын жакшы жактары, кээ бир жаман жактары болгон. Жаман жактар деп мен айтамын. Кээ бир жеке менчиктерди мыйзамсыз сотторго давление кылып, кээ бир адамдарга өткөрүп койгонда, ушул эле базардын ичинде ушул Тураталы базары. Бул Тураталы базары дегенибиз илгери Кыргыз Сода биримдигине карап турган эми Эркинбай Байман деген Ранатыл Кыргыздын чыган жигиттеринин бири убагында сатып алган базарды. 2000-жылы сатып алган 5,5 миллион акчага. Эми ушул президентибиз ошо Сооронбай Шариповдон кийин коррупцияга өтө катуу саясатты баштады да. Ошондон бери жеке менчиктерди коргоо саясатын баштады. Биздин ушул элибиз Кудайга жетти деп 2018-жылы 2-жылда жогорку сотко чын айтсак 2 жолу барып, ушу менчик ээсине жер кайткан Кыргыз Сода биримдигине. Ал бул Кыргыз Сода биримдиги деген бир эле Кыргыз Сода биримдиги эргешип деген сөз эмес. Анын аркасында ушу отурган жеке менчик ээлеринин баардыгы отурушат. Ошол жерде 15-20 адам бар. Биз аяктан эме бүттү, точка коюлду, жогорку соттун чечими даттанууга дагы, талкууга дагы жатпайт деп келгенбиз да. Келип эми ушул жеке менчик ээлери менен ушу акыркы баягы сатып алуу келишимдерин тактап, булардын мыйзам ченемдик босактыларын тактап беребиз дегенде, ушул Тураталы мамлекеттик базардын директору деп манас кайрадан келип сотко кайрылып бүт жерлерге арест коюп койду. Биз эми мамлекеттик менчикке чындыгында дайыма кошулабыз, бирок мамлекеттик менчик деген убагында мыйзамсыз өтүп калган. Ошону мыйзамдаштырып келгенден кийин деле Үсөнүп манас бүгүнкү күнү тарап болбосо да сотторго кайрылып, кандайдыр билбейбиз эми. Акчанын күчүбү же башка жогорку адамдардын күчүбү кайра келип ушунча элдин
кайгайга киргизди да. Ошондон кийин биз азыр урматтуу президентибизге да кайрылып кетет элек. Ушу коррупцияга сотторго кылган саясатыңызды дагы көбүрөөк эмне десем күчөтсөңүз. Бул жерде бир эле кыргыз соода биримдиги деп эле аталып атат да. Жок, бир эле кыргыз соода биримдигинин жери эмес. Бир эле кыргыз соода биримдигинин мүлкү эмес. Мына ошол жерде отурган канчалаган элдин, карапайым элдин башчылары отурат. Бул карапайым элдин менчиги болуп турат. Канчалаган адамдар ушул мына базаркомдордун кол астында өзүнүн тиричилигини, өзүнүн бала чакасын багып келатат да. Бүгүн сотко дагы мына Верховный соттун чечими турса дагы, ошол Верховный соттун чечими аткарылууга жата турган болсо дагы, бул чечим келгиче эле арестке салып коюптур. Качанга чейин ушундай боло берет? Урматтуу президент, сиз туура айтып атасыз. Коррупцияны жоош керек деп атасыз. А бирок мына өзүңүз көрүп атасыз. Айыл четтегилер мына баягы көйгөйлүү маселе дагы эле ошол бойдон калып берип атат да. Ошол Манас өзүнүн токтомун, мына өзүнүн токтомунун негизинде, аукциондун негизинде мына могу картаны коддук система менен кызыл мына белгиленип турган жерлерди мамлекеттикке деп туруп жалган айтып баарын сатып берди. Бул тууралуу Совет Безопасности ГРЭС Ген прокуратурага кайрылды. Азыр бул Кара суу прокуратурасында жөн эле турат. Далилденип турса деле турат. Иш козгой албай атат. Сатылган жердин ар бир номери менен турат мына. Мына жер сатылды, мына жер сатылды, мына жер сатылды деп мына номери менен. Муну издештик кереги жок. Мына номери менен көз регистрде турат мына. Ошол ким сатып атат? Манас сатып атат. Кайсы жерди сатып атат? Мамлекеттикке деген жерди өзү сатып атат. Мына ошо аукциондун мына тизмеси турат мына. А бул жакта кылмыш иш жашыруун эле калып кетип атат. Далилдеп мына колубузда ушунча неме болгон менен жыйынтык чыкпай атат. Ар бир нерсенин өзүнүн сурогу болот да. Кайра дагы 28-де мына жылдырыптыр. Далилденип турса да бул иштер. Эмне үчүн жогорку соттун, эмне үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чечими аткарылбай жатат? Эмне үчүн буга кайрадан пут тосуу болуп атат? Эмне үчүн ушу жогорку сотто каралган иш кайрадан кароого коюлуп атат? Биз ушуга гана нааразы болуп атабыз. Бул конституция бузулуп атат да. Бул жерде бир эле эмес, мына ушунча элдин менчиги турат. Ушунча элдин ал жерде бала чакасынын рызкысы турат да. Биз президенттен биз кайра эле ушуну сурап кетип атабыз. Урматтуу президент, сизге мына адилеттүүлүк, мына сизден чындыкты биз сураган элек. Өзүңүздөр көргөндөй президенттин талабы аткарылбай атат. Президенттин баягы эле коррупцияны жоюу жолдору, коррупцияны жокко чыгаруу жолдору аткарылбай атат. Мына жогорку соттун чечими даттанууга жатпайт. Ал аткарылууга жатат да. Мына жогорку соттун чечиминин негизинде мына өзүңүздөр көргөндөй бүт далил факты менен турат. Мамлекетти атына жабынып алып туруп Манас сатып жибериптир. Мына саткандыгы далил турат. Бул тууралуу прокуратура деле иш козгобой атат. Мына суроо өтүп кетти, кайра дагы суроону узартып жатат. Көп эле жерге бардык да арызданып, өзүңөр көрдүңөр. Арызданып ушу мына Бишкекке жогорку эмеге чейин бардык. Сот биздин эмебизге, кызыкчылыгыбызга чечип берди. Эми жогорку соттон чечим чыккандан кийин эле кайра дагы эле ошол нерсе болуп атат. Кайрадан аркадан кайра ошол башынан кайра эле башталып атат да бул нерсечи. Бизде эми мындай карап турсаң, эми Кыргызстанда чындык, демократия деген нерсе жок деген майнде болуп калды да. Значит, булар токтойт экен да. Ар ким өз билген эме өз билгенде каалагандай чечим чыгарат. Эми ар кимге сатып атат, кимдин акчасы болсо ошого сатып атат. Мейли, биз бирдеге таң калабыз. Каралган ишти кайра кароого берип атат да. Каралган иш кароого жатпайт да. Верховный соттун чечими даттанууга жатпайт. Бизде ушул эле баягы эле коррупция, баягы эле кылмыш иштеп кайрадан кайталанып эле президенттин коррупцияны жоюу жагы, президентти баягы сотторго ишенбөө жагы, элдин ишенбөө жагы дагы эле мына далил болду. Өткөндө биз Борсутка келдик, ал жерде дагы бир аптанын ичинде чечип беребиз. Биз реальный чечебиз дегенде кандай чечкен реальный эчтеке жок бу жерде. Обул прокурор бизге анык сөз берген. 10 күн сурап берди. 10 күн сурап берген. 10 күндө эчтеке чечилген жок. Кайра пут тосуулар. Бири-бирин поддержка кылмак, акча алгандар ушинтип пут тосо береби? Бул чечим акыйкатка чыкпайбы? Биз мына ысыктын күнүндө салбырап баягы жүрө беребизби? Өзүбүздүн акыбызды өзүбүз эге боло албай.
баягы басып өткөн жолубузду башынан кайрадан апарат да ошол жерге эле кайрадан эми ошол жерди басып өтүшкө туура келип болду. Кайра эле район, анан областной, анан эми ушуну басып өтүп жогорку сотко баргандан кийин жогорку сот чечим чыкты да. Чыккандан кийин ошону аткарыш керекпи? Эмне үчүн аткаруу бийлиги ошолорду аткарбайт? Мен таң калам. Карапайым элге закон жок мындай чыгарды. Сонда сиздер соода кылып токтоп калдыңыздарбы? Конечно, биз азыр местебизди алып койгондон кийин көчөдө калдык. Алдырып ийдик. Баягы жок, ремелерибиз бар, кредиттерибизди төлөш керек. Арендада отуруп калдык. Болбойт да.